Партияны барып бей жактан алыш керек. Бул жерди карасак, негизи эреже боюнча карьер тайыз казылышы керек. Өзүңүздөр байкагандай, бул карьерде казуучулары тик казып келе жатат. Жана дагы ар бир үйбү же имараттан 300 метр аралыктан соң гана казылыш керек. Бул жерде болсо 50 метрден соң гана казып жатканын көрүүгө болот. Мындай кооптуу кырдаалга кабатыр болгон жергиликтүү тургундар өз каршылыктарын билдирүү максатында ишкана иш алып барган жерге чогулушкан. Алардын айтымында мыйзамсыз казуулардын айынан айылды элинин өмүрүнө коркунуч жаралууда. Алсак аталган карьер 2006 жылдан бери өз ишин улантып келет. Мына көрдүңбү, жылуу эле кетип баратат. Ар бир жерде алган жердин баарынын өзүнүн тартиби бар. Туурабы? 45 градуска минтип жайып кетет. Мына тетияк тартып койсоң болот дашан жерин. Буларда андай нерсе жок. Мына эртең бүрсү күнү булар балдарын кайтарып чыга албай калды эч жака. Эртең бүрсү күнү бала кулап кетип, эмне болуп кетет, бир аны Кудай билет. Азыр мына айылга чукул жакын жерден келип туруп казып атат. Бу жерде элдердин баары буга каршы. Себеп дегенде ылдыйкы карьердин немесин абалын көргөнбүз. Тереңдеги 30 метр, 40 метр казабыз дейт. Туурасы бир 300 метр казабыз дейт. Ушундай болчу болсо биякта малыбыз бар, бала бакыра ойнойт. Эртең күнү гүрдеп түшүп кетсе эмне болот деген көйбөй менен бизге арыз жазган. Анан биз аксакалдар соту келип, ол жерге кайрылганда ошол ишкер макул болбой койгон бизге. Маалыматка таянсак, 2006 жылы чуу салган карьерди ижарага алуу боюнча ошол кездеги айыл өкмөт менен жеке ишкердин ортосунда 49 жылга келишим түзүлгөн. Келишимге ылайык ижарага жер алган тарап жердин аянтынын ар бир гектарына 10 000 сомдон салыкты айыл өкмөтүнүн казынасына төлөйт. Мындан улам жеке ишкер карьердин башчысы Санжар Исмаиловдун айтымында ишкана тараптан эч кандай эреже бузуулар болбой эле. Жок, бул үйлөр мындай. Өзүнүн технадзордун өзүнүн надзору бар. Бу жерден үйгө зыян келе турган территориядан бери, именно сот ошо именно ушу менен болду. Сот ушу менен болду. Сот качан чечкенде мына столбанын ичиндеги нерсе карьерге карайт. Бул өкмөт ошону мен бекитип берген. Столбанын ар жагы айылга карайт. Эгер айылдыктарга зыян келе турган болсо, анда мага кагаз бербейт эле. Мен бир эле структурадан өткөн жокмун. Айтпасам бир 7-8 структурадан ушул надзор, охрана природы, бүт керек болсо даже мына водоканал дегендер немесинен өткөнбүз да. Биз келишимди бузалы десек, уже бузуп коймокпуз да. Анткени ал келишимди биз только сот аркылуу буза алат экенбиз да. Биз өзүбүздүн келишимди кайра буза албайт экенбиз белгиленден кийинчи. Анан бу жерден элдер мына былтыр мурдагы жылы ошо каршы чыгышып, анан сотко элдер да кайрылышкан, элдер тарабынан дагычы. Биз да кайрылганбыз. Бизге отказ берип коюшкан сот. Эл тарабынан кайрылып 1,5 жылдай сот жүрүп, тилекке каршы уттуруп коюшту да. Мына бу элдердин бу жерде наразы болуп аткан себеби бар да. Себебин айта кетсем, бул жерде көрүп аткансыңар, бул айылда үйлөрдүн мисалы жерлери, үлүш бул жерде жайгашкан да. Анан малды дагы мындай айдап өтүшөт да. Ошого баягы эртеңки күнү азыр касыла элек, эртеңки күнү касылып калса, жана ылдый жактагыдай карьер болуп калса, бул жерде өтүүгө шарт тактакыр жок болуп калат да элдерге. Бирок Сокулук Москва районунун экотех инспекциясынын инспектору билдиргендей, карьерде 2016 жылы текшерүү иштери болгон. Натыйжада геологиялык мүчүлүштүктөр бар деп табылып, иш алып барууга тыюу салынган. 17 жылы май айында плановый текшерүү болгон берденчи. Ошол плановый текшерүүнүн эмесинде биз бул жерде жанагы лицензионный соглашениеде тура эмес координаттуу точкалар туруп калганда, анан биз маршелерди алып келип туруп аттырганда, ошо экинчи лицензионный соглашениеде эмне точкалар жолдун аркы бетине кетип калган ошол элечи. Анан биз ошонун негизинде биз буякта токтотконбуз официальнычы. Ошонун негизинде уступ менен 45 градус менен дегендечи, мындай вертикаль эмес, 45 градус. Проектте кандай жазылса, проектте кандай көрсөтүлсө, ошондой
иштетиш керек да. Карьердин жалпы аянты 6 гектарды түзөт. Анын 3 гектары казылган. Калган 3 гектарын казуу иштерин улантышса, айыл четиндеги үйлөргө жакындап, кооптуу абал жаралуусу ыктымал. Карьер касылып атат. Карьер касылгандан могу балдарымды каяка эметем. Мен мисалы буларды ойноп кетсе, кулап кетсе ким күнөөлүү болот? Ким ошого ким жооп бере алат? Буларды мен кармап отура албайм да, арканда байлай албайм. Мисалы бала деген ойнойт. А кулап кетсе ким күнөөлүү болот? Мен туурасы 100 метр, булардыкы 100 метр болгондо тиги ал чоң столбадан бул столбага чейин 100 метр чыгат экен ровносы. Глубина 14 миң. Мына жерден бүтөт. Ушул жерден бүтөт. Азыр мен төккөн сарайымды дагы, мына салып аткан сарайымды дагы ал деп атат муну. Ал дейт, мажбурлап атат да. Андан башка эмне алам? Эрежеге ылайык карьердеги казылган аянтты түздөп кетүүлөрү керек эле. Казылган бойдон кала берген дейт жергиликтүү тургундар. Бул жакты азыр өзүңүздөр деле өтүп баратып көрсөңүздөр кандай казылган. Мунун өзүнүн негизи нугу болуш керек. Мындай 45 градуска эмеге казылыш керек. Булардыкы бүт ылдый көздөй 30-40 метрге чейин казылган. Тик казылган. Айерден малдар учуп атат деп айтып атышат, бирок мен өзүм көргөн жокмун. Мен таң калган нерсемчи тиякты бүтпөй атып бияка келип атат. Мейли бул өзүбүздүн бала. Тияк эртең бүрсүгүнө жарагандай кырсык болуп кетсе кандай болот? Мына тиякты өзүнүн тартибине келтириш керек да. 45 градус мынтип түстөп жайылып. Чогулган эл маселени чечип берүү үчүн Сокулук районунун акимине кайрылуу жасап чакырышкан. А бирок элдин көйгөйүн угуу үчүн Сокулук районунун администрациясынын аппарат жетекчиси келди. Эртең райондук Сокулук райондук администрация атынан комиссия түзүлөт бул боюнча. Комиссияга бүт тийиштүү органдардын баарын комиссияга киргизебиз. Комиссия 1-2 күн ичинде келип, жерден келип, баарын карап, толук кандуу карап, анан ошондо элге туура маалымат, толук кандуу акыркы маалымат беребиз. Нааразычылык чогулуштан кийин карьер көйгөйү жеринен чечилбесе да, жогоруда убадаланып өткөндөй атайын комиссия түзүлүп, текшерүү иштеринин натыйжасында көңүл сыртта калбай, иш жүзүнө ашат деген Кызыл Туу айыл элинин үмүтү чоң. Айзада Нурадилова, Инсан Бакиров, Нью ТВ.